Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр, эфирде күндөлүк программасынын кезектеги чыгарылышы. Ошентип, Кыргызстан курама командасы дүйнө чемпионатына тандап алуу оюндарында 3-чү раундда өз оюндарын баштады. Анда биринчи турдук беттеште Ирандын Исфахан шаарында дал ушул тала ээлери менен каршы оюндарын жүргүздү. Бул беттеште Кыргызстан курама командасына бир аз ийгилик жылмайбай калды. Беттештин башында алгачкы мүнөттөрдө Иран жогорку ылдамдыкты кошту дагы, чабуул артынан чабуул коюп баштады. Бирок дал ушул мүнөттөрдө Кыргызстан курама командасы коргонууда мыкты болуп жатты. Бир катар кооптуу абалдар да жаратты. Ошол эле Кайрат Жыргалбек уулунун алыстан соккусун эстесек болот. Бирок дал ушул Мегди Тареми, Милан шаарынын Интер командасынын чабуулчусу өз мүмкүнчүлүгүн кое берген жок дагы, эсеп сандарын ачканга үлгүрдү. Экинчи бөлүктө Кыргызстан курама командасы оюнду өзгөртө алды дагы, байма-бай чабуулга чыгып жатты. Кайрат Жыргалбек уулу 2 жолу алыстан соккун узатты жана эң бир мыкты мүмкүнчүлүк Кожо Жоэлде болду. Бирок анын соккусун дагы Иран дарбазачысы тосуп кетти. Бекеринен бул беттештеги мыкты оюнчу деп дал ушул Ирандын дарбазачысы аталган жок. Беттештен соң башкырмаштыруучу Максим Лисицин өз пикиринде дал ушул биринчи таймда Кыргызстан курама командасынын оюну анчейин жакпагандыгын жана экинчи бөлүктө футболчулар дал ушул беттештин нугун өзгөрткөндүгү үчүн ыраазычылыгын билдирип өттү. Ошондой эле Жоэл Кожодун мүмкүнчүлүгүн киргизе албай калгандыгы баса белгиледи дагы. Бул эми футбол, андыктан экинчи турдук беттештерге даярдыктарды көрөбүз деп баса белгилеп өттү. Ошентип, Кыргызстан курама командасы дал ушул Азия чөлкөмүндө ДШ аталган команда менен тең тайлашып ойноду дагы. Бишкекке бүгүн таңга жок кайтып келди. Эс алууга убакыт жок эми азыр, дароо бүгүндөн баштап машыгууларга чыгышы керек. Себеби дегенде экинчи турдук беттештер сентябрдын 10-чу күнүндө Өзбекстанды кабыл алабыз. Андыктан дал ушул беттешке даярдыкты көрүүнү баштады. Кыргызстан курама командасынын атаандаштары кандай ойноду деп бир аз сарасеп кылып өтөлү. А тайпасында Өзбекстан курама командасы Ташкент шаарында Түндүк Кореяны кабыл алды. Бул беттеш оңойго турган жок тала ээлери үчүн. Себеби дегенде Өзбекстан курама командасы алгачкы мүнөттөрдө Ова Машариповдун голу менен алдыга чыга алышты. Бирок биринчи таймда кореялыктар пенальтиге ээ болушту. Тилекке каршы дал ушул кореялык көрмандарга улам бул пенальтини киргизе алган жок. Өзбекстандын дарбазачысы эң бир мыкты сейфти жарата алды. Андыктан экинчи бөлүктө эки команда тең бир катар мүмкүнчүлүктөргө ээ болгону менен эсеп сандары өзгөргөн жок. Ошентип, Өзбекстан курама командасы оор таризде алгачкы 3 упайына ээ болду дагы. Эми мындан соң дал ушул жеңиштен соң Бишкек шаарына келишет дагы, Кыргызстан курама командасы менен оюнун жүргүзөт. Дагы бир беттеш дал ушул А тайпасында биздин атаандаштар Катар курама командасы Бириккен Араб Эмираттарын өз үйүндө кабыл алды. Учурдагы Азия чемпиондору Катар болуп эсептелинет. Дал ушул Азия чөлкөмүндө мыкты аталган соң дүйнө чемпионатына чыгуу үчүн өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн көрсөтүү үчүн дал ушул Бириккен Араб Эмираттарын кабыл алды. Беттеш дал ушул тала ээлеринин пайдасына чечилип баштаган. Азия чөлкөмүндөгү эң бир мыкты оюнчу же болбосо акыркы Азия кубогунда мыкты оюнчу деп табылган Акрам Афиф голдук пастын автору болду. Ошентип, биринчи бөлүктө Катар эсеп сандарын ачкан. Бирок Бириккен Араб Эмираттары оңой атаандаш эмес экендигин көрсөтө алды. Себеби дегенде экинчи бөлүктө 3 голду киргизе алды. Мына ошентип конокто эң бир күчтүү делген Катарды 1-3 эсеби катталды дагы. Бириккен Араб Эмираттары күтүлбөгөн таризде 3 упайга ээ болду. Мына ошентип биздин тайпада дал ушул көч баштаган командаларга кошулду. Азыркы тапта Катар мамлекетинде же болбосо Катар футболчуларында, Катар курама командасына деп айталы, муун алмашуу процесси жүрүп жатат. Азия кубогун жеңип алган, Азия дүйнө чемпионатына катышкан футболчулардын ордуна жаш оюнчулар келип баштады. Андыктан алар тажрыйба топтоо үчүн бир кадар убакыт кетери айтпаса да белгилүү. Андыктан дал ушул Бириккен Араб Эмираттары ушул жагдайды
пайдаланып кетти дагы, мына ошентип 3 упайга ээ болду. Ошентип А тайпасында дал ушул 3 беттеш өттү. 3 беттештен соң 3 упайдан ээ болгон командалар ошол эле Бириккен Араб Эмираттары, Иран жана Өзбекстан курама командалары алдыга чыгышты. Ал эми Кыргызстан курама командасы, Түндүк Корея жана Катар азырынча упайсыз келе жатат. Мындан тышкары Азия чөлкөмүндө жалпы 18 команда дүйнө чемпионатынын финалдык баскычына чыгуу үчүн ат салышып жатканын айтып өтөлү. А тайпасында биздин курама командадан тышкары жалпы 5 команда бар. Андыктан калган тайпада Б жана С тайпаларында 6дан командалар бар. Алардын бири сенсациялуу жыйынтык менен жыйынтыкталды. Анда Австралия курама командасы өз үйүндө Бахрейнде 0-1 эсебинде жеңилип калды. Дүйнө чемпионатына байма-бай чыгып келген Австралия курама командасы мына ошентип өз үйүндө жеңилип калуусу алдыдагы мундиалга чыга алабы деген суроолорду дагы жаратпай койбойт. Ошондой эле дагы бир күтүлбөгөн беттеш Түштүк Кореяда орун алды. Анда Сон Хён Мин баштаган Түштүк Корея Палестинаны кабыл алган. Бул беттеште бир дагы гол жаралган жок. Эң бир мыкты мүмкүнчүлүктөрдү дал ушул кореялык Ли Кан Ин, Сон Хён Мин жана башка оюнчулар гол жарата албай алды дагы. Мына биз менен катар эле Азия чөлкөмүндө бизге атаандаш болуп жүргөн Палестина курама командасы мына ошентип алгачкы упайына ээ болду. Дагы бир беттеш Сауд Арабиясында, анда Индонезия командасы дал ушул фаворит аталган Манчининин командасына теңме-тең ойноп койду дагы. Эсеп сандары 1-1 катталды. Бул жакта дагы мына сенсация жаралды десек болот. Ал эми Роберто Манчини баштаган Сауд Арабиясы алдыңкы жылдарда дал ушул дүйнө чемпионатын кабыл алуу даяр экендигин белгилеп келген. Мына ошентип 2026 жылкы дүйнө чемпионатына чыгуудагы алгачкы кадамында мына ошентип тең чыгуу менен жыйынтыкталып калды. Эми кайрадан биздин тайпага кайтып келели. Кыргызстан курама командасы 2-турдук беттештин ары узабай эле 10 сентябрь күнү Бишкекте өткөрөт. Анда жаңдан оңдоп түзөлүп реконструкциялаган Дөлөн Өмүрзаков атындагы стадионунда Өзбекстанды кабыл алабыз. Дал ушул беттеш 10 сентябрь күнү саат 20:00 белгиленген. Андыктан бардык футбол көрөрмандарын дал ушул беттешке чакырып өтөлү. Себеби дегенде Өзбекстан менен болгон беттештердин тарыхка кылчайсак бир дагы жолу жеңип көрө элекпиз. Тең чыгуу дагы катталган эмес. Бардык беттештерине тилекке каршы жеңилип келе жатабыз. Андыктан футбол тарыхындагы жаңы барактарды ачуу үчүн эң бир мыкты мүмкүнчүлүк жаралып жатат. Андыктан бардык көрөрмандар бул беттешке келгиле, биргеликте жеңишти жараталы. Ошондой эле биздин атаандаштар дагы өз оюндарын өткөрөт. Түндүк Корея Катарды өз үйүндө кабыл алат. Ал эми дагы бир борбордук беттеш Бириккен Араб Эмираттары өз үйүндө Иранды кабыл алат. Ушуну менен күндөлүк чыгарылышы жыйынтыкталды. Сиздер менен мен Адилет Керимбеков. Саламатта калыңыздар.